Өтүп бараткан күн дагы бир канча кызыктуу жана орчундуу окуя кабарлар менен толукталды. Алардын бир канчасын сиздерге айтып беребиз. Эфирде күндү жыйынтыктоочу маалыматтар топтому. Саламатсыздарбы? Алгач кабарлардын кыскача түрмөгү. Бир айдан ашуун убакыттан бери дайынсыз изделип жаткан Жанарбек кызы Аселдин сөөгү табылды. Кыргызстанда 1 майдан тарта электр энергиясы 10,8%га кымбаттайт. Кыргызстанда 266 баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Арасында 16 жашка толоюн деген балдар дагы бар. Мектеп учуруна жетип, же болбосо мектеп учурунан өтүп 15-16 жаштагы балдарга дагы биз күбөлүк алып беребиз. Эми ушул жана башка маалыматтардан кененирээк кабардар кылып, студияда мен Азамат Байытов кызмат кылам. Бир айдан ашуун убакыттан бери дайынсыз изделип жаткан Жанарбек кызы Аселдин сөөгү табылды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда, Чүй облустук жана Ысык Ата райондук милициясынын кызматкерлери кечээ 18 мартта да издөөгө чыгышып, натыйжада Аселдин сөөгүн Чоң Чүй каналынан табышкан. Маркумдун сөөгү өлүкканага жеткирилген. Факты боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалган. Жанарбек кызы Асел 15 февралда түнкү саат 1:30 чамасында Кант шаарындагы Некрасов көчөсүндөгү үйүнөн чыккан бойдон кайтып барган эмес. Аталган факты каттоого алынып, издөө иштери башталган. Иликтөөнүн жүрүшүндө Чоң Чүй каналынын жээгинен келиндин курткасы, бут кийими, уюлдук телефону табылган. Ата-энеси туугандары Аселдин 2 ай мурда турмушка чыкканын айтышып, кызынын жоголушуна кайындарын күнөөлөп жатышкан. Себеби келин жоголоордон мурда апасына жөнөтүп, кокус көз жумса, күйөөсү күнөөлүү болоорун айткан аудиосу коомчулукка тараган. Соф Савдо интернет дүкөнү сунуш кылат. Меноксидил препараты чачтын жана сакалдын өсүүсүнө жардам берет. Чылым чегүүнү жана спирт ичимдиктерин таштоого, бой өстүрүүгө жана арыктап же семирүүгө, ошондой эле балдардын ичеги курттарын түшүрүүгө эң сонун жардам берген дарыларыбыз бар. Атайын булчуң өстүрүүчү спорттук протеин, амино, БЦА компоненттери, эркектердин простатит, бөйрөк шамалдашы, геморрой, псориаз оорусуна консерванттык дарылоо, эркектердин күчүнө күч кошкон азык дарыларыбыз бар. Россия, Кыргызстан, Өзбекстан өлкөлөрүнө жеткирип берүү кызматы да каралган. Толугураак маалымат алыш үчүн байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот. Интернетте экстремисттик тыюу салынган маалыматтарды, аудио жана видео материалдарды таратууга шек саналып, Баткен облусунун 33 жаштагы тургуну кармалды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Алынган материалдардын баары тиешелүү экспертизага жиберилип, факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 332 беренеси экстремисттик материалдарды даярдоо жана таратуу менен кылмыш иши козголгону кабарланды. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы буга чейин социалдык тармактар аркылуу Өзбекстан Ислам кыймылы уюмунун материалдарын таратып жүргөн жаран кармалганын кабарлаган. 2003 жылдан бери Кыргызстанда баш аягы 21 диний бирикменин ишмердигине террорчул жана экстремисттик уюм катары тыюу салынган. Нарындын Кочкор райондук администрациясынын башчысынын орун басары жана башка адиси улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлерине пара берүү фактысы менен кармалды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Атайын кызматтын кабарлашынча, шектүү кызматкерлер министрлер кабинетинин токтому жана бекитилген ченемдик укуктук актылардын талаптарын сактабаганы аныкталган. Мыйзам бузууну жашыруу үчүн УКМК кызматкерлерине 30 000 сом пара сунуштап, электрондук капчыгына каражат которушкан. Учурда шектүүлөр убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө жүрүп жатат. Жакында эле Кочкор районунун акими Эрмекбай Омошев Чүй облусунун Ысык Ата районуна которулуп, анын ордуна Камил Чоткараев дайындалган. Бишкектин таштанды таштоочу жайын тосууга бөлүнгөн 22,3 миллион сом сол чөнтөккө солонуп кеткен. Бул тууралуу ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматка караганда 2022 жылы санитардык полигондун айланасын бетон тосмолор менен курчоого тендери жарыяланып, АБК Голд компаниясы уткан. Келишим боюнча ишкана жумушту 2 айда аткармак, бирок бүткөргөн эмес. Подрядчыга башында акчанын баарын которуп коюшкан, бирок ал талаптагыдай жасабай, эски бетон тосмолорун орноткон. Бишкек санитардык полигону муниципалдык ишканасынын кызмат адамдары мамлекетке 22,3 миллион сом зыян келтирген деп айтылат маалыматта. Бул боюнча кылмыш жаза кодексинин кызматтык абалын кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен иш козголду.
Оштогу жеке клиникалар томографиянын баасын төмөндөтө элекпи? Улуттук коопсуздук комитети Кыргызстандагы медициналык менчик мекемелерде томографиялык текшерүүлөрдүн баасы төмөндөтүлгөнү тууралуу кабар таратып, 20-30% арзандаткан клиникалардын тизмесин чыгарды. Алардын дээрлик баары Бишкек шаарында жайгашкандар. Билдирүүдө Ош шаарында бир гана Юрфа клиникасы 20%дык арзандатууларды жасаганы жазылган. Ал эми Ош шаарындагы калган клиникалар бааны качан төмөндөтөт деген суроонун үстүндө жеке ооруканаларга баш бактык. Кененирээк кийинки материалда. Тарифтерди көрүп барбай жөн эле өлүп атат болуш керек. Ушундан көрө ажалым эле тосоюн айлаганча депчи. Ушуга бир кандай чечим кылса болот? Мына мисалы азыр сиз келгичекти интернеттен карап көрдүм. МРТден өтүш 4700 сомдон баштап 7400 сомго чейин. Ушундай даттануу арыздардан кийин өлкөдө жеке менчик томографиялардын баасына көзөмөл башталды. Улуттук коопсуздук комитети клиника башчылары менен бааны жөнгө салуу боюнча жыйын өткөрүп, 20-30%га арзандатууга макулдашкан. Баасын арзандаткан жеке клиникалардын тизмеси жарыяланды. Тизмеде дээрлик баары Бишкек шаарындагы клиникалар, Ош шаарынан бир гана Юрфа 20%дык төмөндөтүүгө барган. Учурда Юрфада мурда 4200 сомдук болгон кызматтар азыр 2600, ал эми 7200 сомдук текшерүүлөр 5600 сомго чейин түштү. Ошо кээ бир позициялар 40% чейин арзандаган. Мисалы мына жерде көрсөтүп берейин, мисалы, чтобы голосование болбош үчүн. Мына эски карындаш, эски мына 4200, 3200 болчу. Компьютерный томограф, мына азыр бардыгы 100%, 99% почти бардыгы 2600'дөн. 2600'дөн. Бул эми 600 сом, 1400 сомго чейин түшкөн да. Анан кийин мына МРТ боюнча дагы баягы мурда саясат боюнча түштүккө өзүнчө сена коюлуп берген болчу биздин жетекчинин эмесине тарабынан. Азыр эми ошол биз жалпы Юрфа боюнча, Кыргызстан боюнча бирдей ценовой каталог болду. Мындан улам Оштогу дагы башка жеке менчик клиникаларга баш багып көрдүк. Эң алгач жаңы ачылган клиника Андромед иш башынан эле бааны төмөн коюшканын жөө келтиришти. Оштогу бааларды жана башка жеке клиникалардын прейс-куранттарын эске алуу менен ылайыктуу баа койгонбуз деп эсептейт клиниканын жамааты. Мында бир жолку кызмат 2600 сомдон башталып 5000 сомго чейин. Диагностика учурунда компьютерный томографиядан өткөрүш көп керек болот. Ошондой учурда бизде келген оорулууларга башка жерлерге жөнөтүш ыңгайсыз болбосун деген максатта клиниканы ачканда эле томографиясы менен жана арзан элге ачканда эле жеңил арзан кылып ачканга аракет кылганбыз. Өзгөчөлүктөрү баасы, орточо баасы, негизги баасы 2700 сом. Ош шаарындагы Кыргыз-Түрк эл аралык клиникасынын дагы баасы кымбат экендиги айтылып келген. Аталган жеке менчик клиника менен байланышканыбызда алар дагы мамлекеттин саясатын колдоо максатында 20%дык төмөндөтүүлөрдү жасашканын билдиришти. Компьютерный томографиялар бизде 2700 головной мозг болчу, азыр 2600 сом болду. Суставтар 2900 сомдон эле азыр 2600 сом болду. Грудная клетка, брюшная полость, малый таз 3100 сом эле азыр 2600 сомдон болду. Белгилей кетсек, өткөн жылы ар облустун борборлоруна компьютердик томография орнотулган. Мындан улам Оштодагы мамлекеттик томография шаардык ооруканада жайгашкан. Бардык аппараттар акыркы үлгүдөгү аппараттар. Эгодоскопия, УЗИ, жүрөктү УЗИ кылуу бардык аппараттар. Доплероскопия деген, доплерография дегенибиз бар, ал башка жакта жок. Мындан сырткары менчик лабораториялардагы баалар боюнча дагы маселе көтөрүлгөн. Андан соң айрым лабораториялар изилдөөлөрдүн баасын 30%га чейин төмөндөткөнүн билдиришкен. Ал эми Банецкий лабораториясы мамлекеттик медициналык мекемелерде дарыгерлердин жолдомосу менен барган бейтаптарга 50%га чейин жеңилдик берерин убадалаган. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Биринчи майдан тарта электр энергиясына тарифти 10,8%га көтөрүү пландалып жатат. Бул тууралуу энергетика министрлиги билдирди. Эскерте кетсек, жыл сайын электр энергиясынын тарифи өткөн жылдагы инфляцияны эске алуу менен такталат.
Энергетика министрлиги бааны 1 июндан эмес 1 ай мурда көтөрүүнү сунуштаган. 2024 жылдын 1 майынан тарта баардык керектөөчүлөр үчүн электр энергиясына болгон тарифтер өткөн жылдагы инфляциянын деңгээлине ылайыкташтырылып, башкача айтканда 10,8%га жогорулашы күтүлүүдө деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, азыркы тариф 1 киловатт саат үчүн 1 сом, 1 майдан тарта болжол менен 11 тыйынга кымбаттайт. Нарындагы Солтон Сары алтын кени индиялык компания менен бирге иштетилет. Учурда долбоорлоо иштери жүрүүдө. Жылдын экинчи жарымында толук кандуу иш башталат. Бул тууралуу Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун башкы башкармалыгынын төрагасынын орун басары Нарымбек Сатыбалдиев мамлекеттик 1 радионун эфиринде айтты. Ал индиялык кайсы компания экенин айткан жок. Нарын районунда жайгашкан Солтон Сары алтын кенинин бучук тилкесин иштетүү укугу 2013 жылы кытайлык Jaon-J Mining компания ишканасына 20 жылга берилген. 2019 жылдын августунда кытайлык компанияга нааразы болгон жүздөгөн жергиликтүү тургундар анын ишин токтотууну талап кылып чыгышкан. Чырчыгып 47 кытай жараны жана 1 жергиликтүү тургун жабыркаган. 2 күндөн кийин өкмөт компаниянын кендеги иши убактылуу токтотулганын билдирген. Расмий маалыматка ылайык бучук тилкесинде 12 тонна алтын бар. Баалуу металдын жалпы кору 22 тонна деп эсептелет. Кыргызстанда 266 баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Арасында 16 жашка толоюн дегендери да бар. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Бул жагдай ымыркай үй шартында төрөлүп, ооруканага алып барылбаган учурларда орун алат. Балдарды бул документсиз бакчада, мектепте кабыл албайт. Мындай маселе менен убара тарткан ата-энелердин көйгөйү кененирээк кийинки сюжетте. Ош шаарынын тургуну Дилфуза Сабированын кызы 11 жашка толгон. Бирок кызынын азыркыга чейин туулгандыгы тууралуу көөлүгү жок. Мындан улам мектепке жайгаштырууда кыйынга турганын белгилейт. Кезинде Сабирова кош бойлуу учурунда миграцияда жүрүп, жеке клиникалардын бирине каттоого турган. Күтүүсүз өлкөгө кайтып, төрөтканада эмес, үй шартында көз жарган. Ал себептен наристесине документ ала албай калганын айтат. Şu dokument to'g'riladim. Документтерди топтоштуруп, төрөтканада төрөлбөгөн деген медициналык кагазды социалдык башкармалыкка алып барып бердим. Алар мага көмөктөшүп, сотко кайрылдык. Анда документ алууга чечим 1 жума мурун чыкты. Азыр эми кызыма туулгандыгы тууралуу күбөлүктү алуу алдында турабыз. Borib olishlikka nima qilaman-da? Бул сыяктуу өз учурунда баласына документ ала албай калган ата-энелердин саны жүздөп саналат. Өлкөдө 266 баланын туулгандыгы тууралуу көөлүгү жок деп каттуу калынган. Арасында 16 жашка толоюн деген балдар дагы бар. Туулгандыгы тууралуу көөлүгү жок бала бакчага да, мектепке да кабыл алынбайт. Өз учурунда төрөлгөндүгүн тастыктаган документтин алынбай калышына ата-энелердин жоопкерчиликсиз мамилеси себептешет. Аябай көп ушундай учурлар болгон. Мектеп жашына жетип, мектепте даже кире албай ушундай көйгөйлөр болуп келген. Азыркы учурда ошол 2-3 жылдан бери тынымсыз иш аракеттердин жыйынтыгы менен туулгандыгы тууралуу күбөлүк алууда бир топ эле жеңилдиктер болуп, андай көйгөйлөр азырынча жок. Ошол туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн убагында алынбай калган себептер, эң негизги себептердин бири бул үй шартында төрөлгөн балдар. Ошол учурда ата-энеси жанагы толук мыйзамдарды билбей же башка мамлекеттик органдарга кайрыла албай калган учурларда алынбай жүрүп калат. Күбөлүктү алуудан бул жерде эң негизгиси биринчи кезекте ошо ата-энелердин жоопкерчилиги жоктугунан да. Ата-энелер жоопкерчилиги жок болуп, анан ошол көп мыйзамды түшүнбөй калышат. Туулгандыгы тууралуу көөлүктү ала албагандардын көпчүлүгү үй шартында төрөлгөндөр. Мындай жүйө менен Ош шаардык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгында 5 факты каттуу калынган. Аларга документ даярдоо да узак убакытты талап кылат. Бул жагдайларда сот чечими менен гана туулгандыгы тууралуу көөлүктөр берилет. Ымыркай бала же болбосо ушул бала таштанды бала болуп калып кетти. Ошол боюнча ушундай балага күбөлүк алуу деп кайрылабыз. Ал күбөлүк алууда биз фамилия имя отчествосундагы биз өзүбүз коебуз, фамилия атына атасы жана энеси деген графа бош калтырылып күбөлүк алып берилет. Аярлуу катмардагы калктар күбөлүктү кантип алуу керектигин толук билбегендиктен жана үй шартында бизде Ош шаарында кээ бирки учурда катталат, үй шартында төрөп баланы менен ошону карап жатып жана ага карата кандай бир камкордуктарды көрүп жана үй бүлөлүк шарттарынын негизинде
көйлүк ала албай учурлар катталып калат. Балдар жанагы мектеп учуруна жетип же болбосо мектеп учурунан өтүп 15-16 жаштагы балдарга дагы биз көйлүк алып беребиз. Балдардын документтеринин жок жүрүшүнүн негизги себептери ата-энесинин өздүгүн тастыктоочу документтердин жоктугу жана ата-энелердин туруктуу каттоосунун жоктугу себеп. Бул учурларда төрөтканадан тактама кагаз алып келүү талап кылынат. Анын негизинде гана туулгандыгы тууралуу көйлөктөр даярдалып берилет. Көпчүлүк мисалы ата-энеси балдарды бул жака тайны таяталарына, чоң ата чоң энелерине таштап кетип калып, көбөлүк албай эле жүргөн учурлар ошол медициналык тактаманын негизинде мектепте окуп, мектепти аяктап калган учурлар да болот. Ошол убакта бизге медициналык тактаманын негизинде жана ата-энесинин ошол эле учурда ата-энесинин документтери жок, документтештирилбеген ата-энелер дагы бар. Биринчи очередь сөзсүз түрдө ата-энеси биринчи документтештирилиш керек. Ошол моментте социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын өтүнүчүнүн негизинде бизден келип туулгандыгы тууралуу көйлүк ала алышат. 2023 жылдын башында туулгандыгы тууралуу көйлүгү жок балдардын саны 445 адамды түзгөн. Быйыл бул сан 40,2%га азайганын Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги кабарлады. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, Кыргызстанда 18 жашка чейинкилердин саны 2 миллиондон ашат. Алардын 47% 7 жашка чыга электер. Алмагүл Эрке, Байгызы, Асылдин Турганбаев, Ош ТВ. Уруксат кагаздары толук, баарын мыйзамдуу жол менен жасаган курулуш компания. Ош шаарындагы Эмирполис курулуш компаниясы ишенимдүүлүгү менен кардарларына кепилдик беришүүдө. Компания куруп жаткан Азия Ордо турак жайынын батирлери сатууга чыкты. Жашоого ыңгайлуу аймакта жайгашканы менен өзгөчөлөнөт. Ошондой эле үй сатып алууда бөлүп төлөө мүмкүнчүлүктөрү бар. Кененирээк кийинки материалда. Бардыгы мыйзамдуу өз нормасы менен иштеген. Алгач уруксат кагаздарын толуктап, андан соң гана ишти баштаган курулуш компаниясын таптым. Ал Ош шаарындагы Эмирполис курулуш компаниясы. Маселен, дал ушул жерге 12 кабаттуу үй куруп жатат. Алгач документтерин толуктап, эми гана котлованын казуу иштери башталды. Бул жерге Азия Ордо аталышындагы көп кабаттуу турак жай комплекси түшөт. Эмирполис курулуш компаниясы жеринде бардык тиешелүү уруксат документтерин көрсөтө алышты. Компания баштаган Азия Ордо турак жайынын курулушу мыйзамдуу, өз эреже нормалары менен башталгандыгын тиешелүү мамлекеттик органдардагы тастыкташты. Ушулардын бардыгы ошол бир үйгө алынган документтер. Мисалы, мына техникалык шарттамалар, суунуку, газдыкы, жылуулуктуку, андан сырткары архитектуралык шаар корутундусу бул алынган. Дагы мамлекеттик экспертизанын оң корутундусу бул да алынган. Андан сырткары биздин эң башкы азыр документ мына газга катталгандын подтверждениясы бул да бизде алынган. Учурда Эмирполис компаниясы Азия Ордо турак жайынын батирлерин сатууга чыгарды. Мында 30% баштапкы төлөм менен бөлүп төлөө мүмкүнчүлүктөрү бар. Азия Ордо турак жайы Аскар Шакиров 13 дарегинде жайгашып, мектеп, балабакча, ооруканага, спорт клубу жана соода борборуна жакын. Бул жагынан жашоочулардын ыңгайлуу шарттары эске алынган. Жалпы 12 кабаттан турат, бир подъезд болот, жалпы 77 батир болот. Биздин жашоочуларга биз атайын ушу балдар аянтчасын жер астында, жер үстүндө муна токтотчу жайларды уюштурганбыз. Андан сырткары коммерциялык багытта түйүндөр бар. 2 жылдан бери Ош шаарынан үй алууну көздөп курулуш компанияларга байкоо салып жүргөн Алай районунун тургуну Дамира Жээнмуратова бүгүн Эмирполис курулуш компаниясынын эшигин каккан. Батирди кызы үчүн алгандыктан аманат үйдү алууга ишенимдүү компания издеген эне Азия Ордо турак жайынан 2 бөлмөлүү батир алууга токтолду. Мен ушул компаниянын офисине келип 2 комнат квартираны тандадым. Анткени булардын документ иштерин бардыгы мен карап чыктым, бардыгы ишенимдүү,
азыркы талапка жооп бере турган компаниялардын бири экен. Эмирполис курулуш компаниясынын кеңсеси Аскар Шакиров 25 дарегинде жайгашкан. Иш күндөрү саат 9-дан 5-ке чейин кардарларды кабыл алууда. Социалдык түйүндөрдөгү баракчаларынан же экрандагы номерлер аркылуу байланышсаңыздар дагы болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге жеткирилүүчү маалыматтар азырынча мынаушулар. Ушул жана башка маалыматтардан кененирээк кабардар болуу үчүн Ош ТВ чекит КЖ расмий сайтыбызга же болбосо соц тармактардагы баракчабызга кайрылсаңыздар болот. Саламатта туруңуздар.